Сүйлем дедіңіз бе, айтып қойыңыз. Адырашевке сөз беріп қойғылар. Султан Абдырашев, микрофон беріңіздер. Рахмат жом. Мен бүгін чегара жөнді вообще сөйлебейін дедім әлі. Чегара жөнді мен сөйлебейін. Айтыңыз да, неге? Мен өзім позициямды уже айттым, ошол позицияда тұрамын. Башқа сөйлештің керегі жоқ та, қажеті жоқ. Емі сіз маңа личный мені фамилиямды атып, күнөөлөрдү коюп атканыңыз үчүн мен ошол жөнүндө сөз кылайын. Камчы Кыдыршаевич, азыр сиздердин колуңуздарда күч да силердин колуңарда, акча да силердин колуңарда, СМИ да силердин колуңарда. Акча жөнүндө айтыңыз. Давайте, не будем там друг друга здесь полемику устраивать. Причем тут күч? Ресурстар силердин колуңарда. Эмне десеңер жараша берет. Андай эмес. Мен факт, я Султан Абдырашевич, давайте вот так. Камчы Кыдыршаевич, сиз сүйлөп аткандай мен сизди перебивать. Я буду перебивать вас. Вы начинаете обратно политику здесь играть. Политику не надо играть. Знаете что? Я перечисляю здесь факты. Я вас не обвиняю. Вас будет обвинять органы, которые соответствующие. Да. Я по факту вам, факты перечисляю вам. Менин вактымды ограничить этпегиле. Нормальный бардын сүйлөп алайын. Хорошо, азыр эми анандай мындай деп 10 минут, 5 минут деп ограничить этпегиле. Значит, по фактам. Биринчиси, жанагы 17-жылы бир баланы сабап койдуңуз деп. Ал биринчиден да, эгер ошол чындык болсо, ошол видеокамералар бар ошол жерде. Кана видео сведения. Анан кийин аны мен көөртүп, буунтуп, жөн эле тепкилеп салгандай кылып айтып атасыңар. Ошол экспертизанын сүрөттөрү, эмелер каякта ошол? Жок да эчтеке. Голдый сөздөр да. Мугалимдердин айтышы боюнча дагы өзүбүз көргөн жокпуз, бирок ушинтип айтты. Жаш балдар там какие-то пацаны 6 класс, 5 класстан эмес, их вообще показания туура эмес. Они что скажут, то эме. Анан кийин анын бардыгы болгон нерсе бул уюштурулган провокация. Мен ошондо деле айтканмын. Ал жерде менин аялым чыгып, ошол жанагы материнский, родительский фонддор түзүп аткан бул мыйзамдуу эмес. Бул барышы болбойт деген үчүн менин баламды ошол жерде куугунтукка алгандар. Менин баламды ошол жерде мугалимдер сабактарда отуруп, мана силердин атаңардан мына ушул бекер айжигиттин баласы окуп атат. Анан кийин изгой кылып бүт бардыгын. Анан кийин жанагы 3 постоянный рекет кылып, ошол 3-4 бала ол менин баламды эме кылып рекет күн вымогательствомен заниматься этип жүргөн. Ошонун артынан менин балам 1 жыл лечение алды. Буга ким жооп берет? Вот ошондуктан анан дагы бир нерсеси. Ал жерде мен ал нерсени ошол замат эле жаап койсом болот эле. Жөн эле келип хорошо, давайте деп эле койсом. Жок, мен принципиально барып мен айттым. Ал жерде как раз я хотел доказать, что ал жерде жанагы акчанын тарабында мен эсептеп көрдүм. Оказывается, 5 миллиард сом ошол родительский фонддун арасында Кыргызстан боюнча 5 миллиард сомду. Ошонун тарабында мафиозный группалар түзүлгөн деп. Именно ошол Сокулук районунда ошол мафиозный группалар, мугалимдер, ошол жерде милицияда отурган детский милиционерлер, андан тышкары следовательдер, РОВД, сот, прокуратура бардыгы мен ошону до конца бардымдан ошону доказывать эттим. Мен бул жөнүндө президентке да жазганмын, генеральный прокуратурага жазганмын, жакшы мен ал документтердин баардыгын сактап койгонмун. Анан кийин анын немеси алар өздөрү следовательдер менин мойнума эчтекени кое албай, почти 1 жылдан ашык созуп жүрдүлөр дагы. Анан кийин дагы не деп коеттар, качып кетти, розыска деп продлевать этип коеттар. Себеби доказательствосы жок, эчтекеси жок. Прямой, ошондо мен түшүндүм, что адвокаттар дагы, булар жөн эле азыркы күндө биздин адвокаттар нотариус болуп калыптыр. Следовательдердин ошолордун бардыгы дознаниядан келген, следствиеден келген нерсени эле узаконить этип берет экен алар. Ошондой болуп калып, сот деле ошондой болуп калыптыр. Мен ошондо до конца бардым для того, чтобы понять всю мафию, всю цепочку. Ошондо соттун немесиге чейин баргам. Бирок тиги жерден в связи с тем, что, значит, актуальности жоголду деп туруп, анан кийин срок өтүп кетти деп жапкан. То есть у меня нет никакой судимости. Она закрытая. И никакой жанагы өзүңүз жакшы билген регистрацияда жок андай нерсе. Жок, ошондуктан жанагы ЦИКке барганда алар текшерткен.
Эмеге запрос кылат. Ушундай уголовный делога сотко привлекация этилгенби, соттолгонбу дегенде ал жерде возможно эме кылган. Да, ушундай уголовный дело ачылып эме болгон, бирок анысы жабылган деп. Понимаете? Из-за срока давности деп туруп жаап койгондар. Анан кийин бул жерде, извините, мен айтпайын десем айттырасыңар да. Мисалы өзүңүз эле уголовный дело ачылып, по особо государственным преступлениям ачылган сизге. Президенттин үстүнөн да ачылган. Ну бирок силер ал жерден чыгып туруп эмени жаптыңар го. Судимости снимать этми. Мен деле ошол судимость снимать этилген, ошол эле замат. Эмне үчүн президент болуп отурасыңар? Бул жерде давайте мындай болуп атат да. Өзүңөрдөгү выключать этпеңиздер, выключать этпей туруңуздар. Мен сүйлөсө беле выключать ете берсе. Өзүңүздөрдүн көзүңүздөрдү тарашаны көрбөй, менин көзүмдө кыпкын издейсиздер да. Рахмат. Ошондуктан, жок, токтоп туруңуздар. Жок, азыр күн тартиби боюнча кетели, биз башка Так, рахмат, анда Султанбек Абдрашитович, мындайда, мен сизден өзүңүз признавать этасыз, да, действительно было возможно такое уголовное дело, действительно такие случаи, такие происшествия случилось, а что там суд принимал решение, это давнишнее дело, и это не мое дело, так? Я просто факты перечислил о том, что там это так случилось, это раз. Во-вторых, о том, что по нашей судимости мы никого, как говорится, жанагыдай муунтуп жаш-балдарды урган эмеспиз. Биз саясий жагынан соттолгонбуз, туура. Бирок ошол эле мезгилде сиз айттыңыз, сиздикин суд прекратил по сроку давности. А нас не прекращал. Нас оправдал суд. Вот разности есть. Жок, күн тартиби боюнча Рахмат.